Мына быйылкы жылы 340 километр жолду асфальттап жатасыздар да. Ошонун ичинен Базар Коргон районуна жана Тогуз Тор районуна канча километр жол асфальт төшөлөт быйыл? Урматтуу транспорт министрлигинин бүтүндөй бүт бардык министрден башка өкүлчүлүктөрү, биз бардыгыбыз бул мекенчил тобу бир мандаттуу округтан шайланып келген үчүн биз ар бир өзүбүздүн округубуздагы болгон көйгөйлүү жолдорубуздун маселесин азыр көтөрөбүз да. Ошон үчүн мен 15 округ бул Тогуз Тор жана Базар Коргон райондорунан шайланып келген депутатмын. Ошон үчүн азыркы суроом ушу Тогуз Тор районунда жана Базар Коргон районунда канча асфальт төшөлөт? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Талант Солтобаев, министрдин биринчи орун басары, ушу жол тармагын курировать этем. Бизде жалпы республика боюнча бөлүнгөн бар, анан азыр Базар Коргон районунда 5 километр асфальт кириптир. Ал эми Тогуз Тородо тактап кетсеңиз 5 километр жол кайсы жолдор экен, ошону айтып койсоңуз. Базар Коргон Арсланбап заездом Кызыл Үңкүр 5 километр ошол бир жолго. Ал эми Тогуз Тор районунда 3 чакырым Жалал Абад Казарман жолунан наркы айылды туташтырган Атай айылын Арал айылына кеткен жол 3 километр. Жолгону 3, анан 5, 8 километр. 3 анан 5 да. Мен былтыр бул маселени көтөрдүм эле. Сиз эми жаңы дайындадыңыз да, туурабы? Талант Асманбекович. Да. Биз Базар Коргон району туризмге аябай жакшы, кооз, уникалдуу токой мындай туристтер келе турган, туристтерди өзүнө тарта турган район болуп эсептелинет. Ошондон Арсланбап Базар Коргон жолу жана Кызыл Үңкүр жолуна деп. Кызыл Үңкүр жолунан жазып алсаңыз 6 километр жол асфальт төшөлбөй бүтпөй турат да, 6 километр жол. Андан сырткары былтыркы проектке кирилген Базар Коргон Арсланбап жолундан 14 километр кирилген. Анын 2 километр гана басылды да. Өзү былтыр басылыш керек эле ал. Ошонун 14-тün 2 километри болсо, жок дегенде ошонун 5-6 километрин быйыл бүтүрүп койсок, жол аябай начар. Анын 5 километр жолун былтыр асфальтты, баягы эски асфальтты сыйрып алган. Аны берде билгендер да болсо керек. Ошол боюнча Кыргыз автожол ишканасы жооп берип койсун. Былтыркы жыл боюнча. 2022 жылы Базар Коргон Арсланбап жолунун 33-төн 30-47-ге чейин деп план боюп кирген. Планда бирок 5 километр каралган. 5 километрдин 2 километри салынды. 3 километрин бул 23-кө буюрса эметебиз. Онун кеч салынган себеби өзүңүз жакшы билесиз. Тиги заводдорубуз алыс болду биринчиден. Экинчиден Жалал Абад облусу боюнча объектибиз көп болду да, 68 километр жол салдык. 2022 жылчы. Мындай болуп атат да, баштап коесуздар дагы, эми баягы 5 километр жолдун асфальтын сырып койдуңуздар да. Эми ошону толук азыр ылай баткаак болуп калды, жолдун баардыгы начар. Ошону быйыл бүтүрүш керек. Анан Кызыл Үңкүрдөн 6 километрин да сөз бүтүрүш керек. Бул бүтүрбөсөк, ал Кызыл Үңкүргө дагы баягы элдер эмне суранат, бизге жол эле суранат да. Жолубуз жакшы болуп кала турган болсо, биздин баягы баардык базарга бара турган, башка жакка бара турган окуу жайлардын каттамдары аябай жакшы болуп калат экен дагы, баягы жеңилдик болот экен да. Ошон үчүн ушул жолдорду жазып алсаңыздар. Андан кийин Тогуз Тор районунда 3 километр дедиңиз. Дедиңиз да, туурабы? Мен жазып алсаңыз сураныч, Атай Карл Маркс айылынын ортосунан өткөн 1 километр асфальт төшөш керек экен деп мына мага кат менен кайрылып атышат да. Эмне үчүн дегенде, баягы айылдын ортосунан өткөн үчүн ал жерде мындай чаң жутуп атат дейт, элге жанагы үйлөргө мындай зыяндуулук көп болуп атат дейт. Ошон үчүн ушу 1 километр жолду ошол жака жылдырып койсоңор, ушул 3 километрдин ичинен Атай Карл Маркс айылына ортосунан өткөн. Каттамдар боюнча дагы суроо бар да, могул жердечи. Тогуз Тор районундачы 14 айыл бар экен, бир дагы каттам жок да. Ким каттамдар боюнча, элди ташуу боюнча ким жооп берет? Талант Осмонбекович, өзүңүз жооп берет окшойсуз.
Бул жерде департаменттин жетекчисинин орун басары бар. Транспорт ташуу. Кеңешчи Маканович. Элди ташуу боюнча 14 айыл бар. Бир дагы каттам жок. Тогуз Тороо районунда бир да автовокзал дагы жок да. Бул боюнча негизи азыр полностью автобустук каттамдар бир эле ушул Жалал Абад областы эмес, ар бир райондун ичиндеги автобустук каттамдардын баары оптимизация болуп азыр иш жүргүзүп атат. Ушул боюнча уже 23-жылга карата иштер болот да. Мындай жазып атасыңар да, бизге берген маалыматтарда жол шартына байланыштуу каттамдар жок деп берип атасыздар да бул жерде. А шартты качан түзөсүздөр? Мисалы үчүн Жайтерек, Базар Коргон районунда Жайтерек Долону деген айыл бар. Жол шарты Жолдун баардыгы Минтранстын балансында бүгүндө. Бирок каттам жок. Муну негизи ошол жана жаңы автобустук каттамдарды ачыш үчүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, атайын эреженин ылайыгында жолчулар менен кошо ГАИ кызматкерлери менен бирдикте атайын комиссия түзүлүп туруп, ошонун жыйынтык чечими менен гана автобустук каттамдарды, анткени бул уже жүргүнчүлөр ташууда коопсуздугун камсыз кылуу максатта болуп атат да, мунун баары тенчи.